Assalamu alaikum кыргыз элим, сиздер менен Ачык Айкын каналы. Ар дайым жаңы жаңылыктарды угуу үчүн биздин каналыбызга катталып, коңгуроочону басып кетиңиздер. Саламатсыздарбы, урматтуу замандаштар. Мен жакын арадан бери жанагы саясий шорттук менен алек болуп бир топ убакыт чыкпай калдым. Анын негизги себеби бар, азыр түшүндүрүп айтып кетем. Бүгүн өзүңүздөр билгендей касиеттүү көл жергесинде менин төркүнүмдө ошол Асман шаарынын капсуласын салган атышат. Эми Асман шаары тууралуу өтө көп кептер айтылды. Чындап келгенде ошол айтылган сөздүн баарын, мисалы мен каршылыгымды билдирдим. Анын олуттуу себептерин айттым. Кандай болгон күндө дагы коомчулук мындай шаар салуу, өнүгөлү өсөлү деген нерсеге каршы болушу мүмкүн эмес. Ал жерде эң негизгиси экологиялык маселе турду. Кандай деген күндө дагы албетте жакшы ниет менен туралы, анткени бир эле Байтык айыл өкмөтүнөн 75-100 киши ошентип отуруп, азыр ал жерде өтө көп эл толкундануу менен күтүп отурат. Алардын үмүтүнө суу сээп дагы бир нерсе деп айтыш кыйын. Жакшылык менен үмүт кылалы, эң негизгиси ошол жердеги улуу муун эми албетте сый көрүп тарап кетер. Ал эми кичүү муун ошол эрикпей барып Тойчубек Касымов деген атаңар болгон эле Акаевдин тушунда ошол өрнөккө жол салам деп калтырып кеткен бульдозерлерди деле карап түшсөңөр зыян тийбейт. Ийгилик деп туралы. Ошондой эле ушул күндөрдө көлдө дагы касиеттүү ошол Кыдыр акенин сөзүнүн ээси Сарт акенин мааракелери өткөн турат. Жакшы өткөрүп алышсын, ошого мамлекет жетекчилери катышат деген маалымат бар эле. Мына ушул кишилердин өрнөгүн алып келечекке жакшы муунду тарбиялап берели. Анан эмнеге саясий шорттук, эмнеге жогорку кеңешке шорттук сатып жүрөсүз деген дагы суроолор чыгып атпайбы? Илим Курумшиев деген иничек эринбей менин сүрөтүм менен Жанар Акаевди, анан кийин Эмил Токтошевдун сүрөтүн кошуп чаптап өзүнүн оюна туура келген сөздөрдү айттыр. Мен биринчиден айтат элем, азырге эң негизгиси Марлен Маматалиевдин сүрөтүн чаптап койгондо туура болмок. Анан кийин өзүнүн оюн таңуулаш үчүн эле дагы бирөөнүн, эми Акаев менен Токтошевда өчү болсо болгондур. Ал жерге менин баштыгымды кошуштун кажети жок, анткени мен жогорку кеңешке ошол акча кылып тыйын кылып алайын деген максатта чуркап барган жокмун, туура түшүнгүлө. Жеңил өнөр жай тармагы Кыргызстанда өтө орчундуу, экономиканын эң чоң баягы көлөмүн ээлеп турган тармак. Бирок 30 жылдан бери мына ушул Facebook'та, социалдык тармакта анда санда эриккенде тигүүчү кыздар көп киргениңерди көрүп калам. Мына ушул тармакка таптакыр дээрлик көңүл бурулбайт. Лекпром деген бирикме бар, анын жетекчиси аракет кылып жүрөт, бирок ошол түбүнөн алынып иш аракет жүрбөгөндөн кийин мына жакындан бери өкмөт кыймылдап баштады окшойт. Жанагы үйгө кыз келиндердин бала бакчасын, жеке бала бакча ачкан кыз келиндерге, тигүү тармагында иштеген кыз келиндердин бир топ жеңилдиктерден алалы деп атат. Эми андай нерселер мамлекеттик масштабта ошондой эле мыйзам базалар менен бекемделип жасалыш керек. Мен ошол максатта мына ушул тармакка көңүл бурайын деген максатта саясий шорта деп баштадым эле тамаша иретинде. Анткени баягы коомчулуктун көңүлү бурулган кезде бул окшогон маселелерди көтөрүп чыгуу жеңилирээк турат. Анан жогорку кеңеште Марлен Маматалиев жетектеген ынтымак фракциясы жеңил өнөр жай тармагы боюнча былтыр чоң комитет өткөрүп берген эле. Андан бери бир топ убакыт өтүп кетти. Өкмөт өзүнүн иш-чараларын кылып атат, бирок мыйзамдык база ошол жагы сөзсүз түрдө керек деген максатта ошол Марлен Маматалиев менен сүйлөшүлдү. Сентябрь айында кайра комитеттин жыйынын өткөрүп, мына ушул тармакка тийиштүү бир топ иштерди аткарабыз деп убада берди. Илим Курумшиев жана ага кошумча болгондор биринчи окуш керек, маалымат алыш керек. Экологиялык маселени көтөрүш үчүн жанагы эко пакет деп акция жүрүп атканы дагы ошол себептен.
албетте мага тыйын калат. Эмне пиар иштебесем, бирөөнү мактабасам, аркы саясатчыдан тыйын сурап барбасам, жогорку кеңеште депутаттардын көрүнгөнүн эшигин сагалап, кесиптештеримди жамандап тыйын таппасам, менин дагы оозум бар, мурдум бар. Бул нерсени туурасын туура, ачыгын ачык эле айтыш керек. Мунун эч кандай кылмышы жок. Анан ушул жогорку кеңеште кечээ мурда күнү 2 күндө 50 мыйзам долбоорду шарт кабыл алып тарап кетишти. Арасында жакшы мыйзам долбоорлор да кетти. Мисалы, билим берүүгө арналган мыйзам долбоору, муну Абдувахап Нурбаев агайыбыз баш болуп альянсчылар демилгелеген үчүн мен жакшы кубануу менен кабыл алдым, бирок таанышып чыга элекмин. Убакыт болсо таанышып чыксак керек. Бул абдан зарыл мыйзам. Ошондой эле Маматалиев эко пакет жанагы экологиялык жактан полимердик ушул пакеттерди колдонууга тыюу салуу деген жакшынакай мыйзам долбоор жазган. Урматтуулар, биз өзүбүз ошол бир топ мыйзам долбоорлорду окуп көрбөгөн үчүн эле дүңүнөн кээде тилдеп отура беребиз. Мына бул мыйзам долбоор Сооронбай Жээнбековдун тушунда жазылган экен, бирок эми ошол кезде көңүл бурулбай калса керек, калып кеткен. Маматалиев 1,5 жыл аралыгында 30дай мыйзам жаздым деди. Анын жарымысы өттү, кандай өттү ким билет. Мына ошол президенттин указы чыккандан кийин эко пакеттерди колдонуу боюнча деп бул мыйзамдын керектүүлүк, зарылчылыгы келип чыкты дагы 3-окуудан мына өтүп кетти. Демек, мындай мыйзам долбоорлорду колдошубуз керек. Бирок арасында элестетип көргүлө, 1-2 күндө 50 мыйзам долбоор. Мурдагы 6-чакырылыштын депутаттары, аларда такыр эле уят жок болчу. Алар бир күндө 63 мыйзам долбоор кабыл алганда элдин алла сөзүнөн түшүп калды эле. Коомчулуктун өкүлдөрү дагы, ошондой эле өзүнүн саясий бирикме, саясий топ сезип жүргөндөрдүн, жарандык активисттердин ушул өкүлдөрү да бир да жолу ушу мен карап эле келатам, бир да жолу президентке же болбосо жогорку кеңештин спикерине уят барбы, бир күндө 50 мыйзам чампалап кабыл алганда бул силер мыйзам чыгаруучу жогорку органсыңар, бул эмне деген шундук деп кайрылган жери жок. Булар ушунда келип туруп, анан кийин каникулга чыгаар күнү жөн эле бозо салгандай балтактатып шалтактатып туруп иши кылып өткөрүп ийишет да. Арасында азыр мен жогоруда айтып өткөндөй сабаттуу мыйзам долбоорлор өтүп атат дагы, кээде түңүнөн кетип калып атат. Анан ушул сабаттуулукка келгенде мен ушуну менен бир аз жыйынтыктап келип токтотоюн. Кайра эле өздөрүнүн кесиптеши Мадумартын айланасындагы бир кызыктай жагдай. Мана менин колумда, муну жогорку кеңештин депутаттары абдан жакшы тааныйт. Ушуну таап алып, мен ушул жогорку кеңеште бир топ сабатсыздар же болбосо уяты жоктор отурганда далилдеп коеюн дедим. Ал Мадумартты ким жакшы көрөт, ким жаман көрөт, ким жактоочусу, ким жактабайт, ал силердин маселеңер, мага ысык суугу жок. Мен жогорку кеңештин иш аракетине байланыштуу мисал кылып атам. Жанагы кылмыш ишине тартылсын деп 17 депутат каршы чыгып атат, 61 макул деп атат. Мына ошол токтом боюнча. Ушул эле маселени кызыгы былтыр жогорку кеңеш караган. Аны жалпыга маалымдоо каражаттары чагылдырган. Атап айтканда, мына мен сөзмө сөз окуп берейин. 2022 жылдын 9 мартында дейт, баландай түкүндөй жогорку кеңештин депутаты Адахан Кимсанбаевич Мадумартты кылмыш жаза жоопкерчилигин тартууга макулдук берүү жөнүндө башкы прокурордун дейт 2022 жылдын 9 февралындагы сунуштамасы тууралуу, бул жерде номерлер турат, аны кайталап кажети жок. Кыскасы, жогорку кеңеш токтом кабыл алып атат. Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаты Адахан Кимсанбаевич Мадумартты кылмыш жаза жоопкерчилигине тартууга Кыргыз Республикасынын башкы прокуроруна макулдук берүүдөн баш тартылсын деп. Быйыл кайра ушул эле токтомду алып алып макулдук берилсин деп 61 кол коюп отурат. Кызыгы, ошол былтыр башкы прокурор кайрылганда ушул эле маселе боюнча, жанагы эле силер чурулдап аткан төрткөчө, анан кийин ал эле бул эле деген боюнча Зулушев депутаттык комиссиянын төрагасы Осмоновдун ошол сунуштамасында, маалымдамасында жазылып атат.
Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 323 беренесинин 1-бөлүмүнөн 338 беренеге кайра квалификация болгону ооз-эки түрүндө маалымдалды деп тактап айтканда, чыккынчы деген беренени кылмыш ишине кыянат кылды деген беренеге оодарып коюшканда, ошентип бир эле маселени жогорку кеңеш 2 жолу карап, 2 башка токтом чыгарып атат. Былтыр депутаттык комиссия түзүлгөн экен. Түзүлүп ага Айбек Осмонов төрагалык кылып атат да, Шабазов, Сыдыков, Исраилов, Масалиев, Ашимова, Кенжебаев дегендер мүчө болуп атат. Быйыл ушул эле маселе кайра каралып атат да, Каримхан Жаза, Кундузбек Сулайманов, Миргүл Темирбаева, Гуля Кожокулова, Мурадил Сыдыков, Фархат Алимжанов, Мирлан Самыйкожо, Динара Ашимова. Динара Ашимова былтыр да кирип атат, быйыл дагы кирип атат. Былтыр деле ушул эле маселе каралып атат, быйыл деле ушул маселе каралып атат. Былтыр болгондон ушул 323 беренеден ал кишиге чыккынчылык деп оор берене коюлуп атат дагы, аны 338 беренеге кызмат абалы менен абалына кыянаттык менен пайдалануу деген баягы беренеге оодарып коюп атат. Айырмасы ошо. Жана Мадумаров Мирлан Самыйкожонун Мадумаров тазаланып алсын дегени мына ушуга байланыштуу болсо керек. Биринчиден, эгерде Мирлан Самыйкожо айланайын угуп атсаң, сени эл ишенип сабаттуу деп ошо жерге жиберди эле. Башкасы фамилиясы аталгандар эми көчтүн ичиндегилер, чынын айтсам таарынсаңар деле бул ошондой. Мирлан Самыйкожо мына ушул былтыркы токтомду көтөрүп чыгып туруп айтсаң болмок. Ушул эле маселе каралган экен. Былтыр мындай болгон экен. Анан бир эле маселе боюнча кайра токтом чыгара бергенде жогорку кеңеш биз эмне апендебизби деп. Былтыр Мамытов кол коюп атат, болгону быйыл Шакеев кол коюп атат. Кыскасы, баягы эгерде жогорку кеңештин депутаттары өтө сабаттуу болгондо, ошонун ичинде эки жерде 2-4 дегендей шакылдап, ошондой чакылдап иштегендери болсо, мына ошол эле былтыркы депутаттык комиссиянын мүчөлөрү деле ушул кагаз суруп чыгып, биз эмне шыпыргыбызбы, бүгүн бул маселени берсе, буну эртең тигини берсе эле тигини карай бергендей беттеген болуш керек да, деш керек да. Мисалы мен ошентмекмин, эмне башкача болобу? Же кандай? Адам жашоодо бир сүйлөп өтүш керек. Адам жашоодо бир туруктуу, так нерсени айтып өтүш керек. Бир эртең менен турганда кимдир бирөөнү таарынтып алсаң, же болбосо ошол бир туура эмес нерсе кылсаң, уктап атып ойлоносуң да, жүрөгүң ооруп жатасың, жүрөгүң ооруп турасың. Кандай кылдым, эртең ушу адамдын жүзүн карай аламбы, жокпу деп. Чындап келгенде саясатта деле, күнүмдүк турмушта деле баардык маселе айланып келип адам фактарына такалат. Себеби адам ошол мүнөзү менен саясатта жүрөт, ошол мүнөзү менен тирчилик кылат, ошол мүнөзү менен бала чака жаратат дегендей ошондой. Айтайын деген кеп ушул. Кандай десек дагы эл журтка ынтымак, токчулук. Ушуну менен мен Кудай буйрса бүгүн ошол эко пакет, эко баштык акциясын бир аз түштөн кийин жүргүзөм. Андан кийин бир аз Бишкекте болом дагы, андан кийин кефирлерди көлдө, дачада улантам. Саламаттагаңыздар. Каналга катталып, мага жакты деген белгини басып, ой пикири калтырууну унутпаңыз. Чымындай жанды чыркаткан чындык биз менен.